Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Temamız menimçe ırız kıygan ısrapkerçilik. Şunday ya. Irızkı degende köpçülük adam su parasındagı unu menen dastorkonundagı nandı düşünüşü mümkün. Şunu ele ırızkı dep düşünödü. Rizq degen, ırızkı degen iman özü. Adamdın imanlı boluşu Allah taraptan berilgen bende surabay turup Allah bergen ırızkı iman. Misalı biz üylөнгөнүбүздө bizden törölgön balдар suransa da suranbasa da musulman bolup törölüp atat da imanda. Алар суранған жоқ, бирок Аллах Таала аларга бир мыкты ырызкы берди, ыйман деген. Анан ошол Аллах берген ырызкыны чанып, ыйманын бөксөртүп, адеп аклагын жыртып, анан башка динге өтүп аткан адамдар дагы бар да. Ал мисалы бизде ырызкысын кыйып, ырызкысын тебелеп дегендеги түшүнүк. Илим өзүнчө ырызкы, адеп аклак өзүнчө ырызкы, талим тарбия өзүнчө ырызкы, ата эненин ушу кашыбызда отурушу өзүнчө ырызкы. Ата энеге бата кылышыбыз өзүнчө ырызкы. Ата энебиздин бизге кылган батасы ал өзүнчө ырызкы. Айтор ырызкынын түрү көп да. Жакшы баягы мүнөзү, адеби, ыйманы бар ордунда бар болгон жубайга дал келишибиз дагы өзүнчө ырызкы. Уулдарыбыз, кыздарыбыз биз сызып койгон сызыктан сыртка чыгып кетпей, мыкты жашап барышы өзүнчө ырызкы. Мисалы, кээ-бир балдар бар да, же атасын карабайт, же апасын карабайт, ошентип көчө таптап жүргөндөр. Бул ушул ата менен эненин перзент деген ырызкыдан жолу болбогондор. Перзент өзү ырызкы. Эми ырызкын эсептеп отура берсек, аябай эле көп да. Ошон үчүн бир табиинден дайым бата сурашса, ал бир эле нерсени кайталап бата бере берет эле да. Аллах Таалам өмүрүңө береке берсин, үйүңө береке берсин, намазыңа береке берсин деп айтор дуа кылган баарына береке берсин дей берет эле. Анан сурашты. Сиз мындай бир сөздү жармаштырып бата кылбайсызбы? Намазыңа береке берсин деп атасыз. Андан көрө Аллахым намазыңды кабыл кылсын дебейсизби? Өмүрүңө берекесин деп атасыз. Өмүрүң узун болсун. Балдарыңа береке берсин деп атасыз. Аялыңа береке берсин деп атасыз. Биздин түшүнүгүбүз боюнча береке деген бул көбөйүшү. Аялыңа береке берсин деген сөз демек мен бул аялым көбөйүп 1-2-3-4 аял алышым жөнүндө сөз кетип бартабы? Балдарыңа береке берсин дегени көп балалы бол дегенди түшүндүрүп атасызбы десе жок. Силер түшүнбөдүңөр. Al-barakatu jundun min junudillah, ay min ajnadillah. Береке деген сөз бул Аллах Таала өз бенделерине билдирбей жөнөтүп койгон ырызкы, бир чоң армия. Эгерде ошол береке кайсы бир инсандын намазына түшүп калса, ал намазын ыйлабастан окуй албайт да. Сөзсүз түрдө ушул ышк оту менен берилүү менен ыйлап окуйт. Эгерде ырызкы менин жубайыма түшүп калса, анда демек ал менин бир сөзүмдү эки кылбайт. Ал мага баш ийет, намысын сактай билет, денесин тосо билет, таква болуп жашай алат. Эгерде береке менин перзенттериме түшүп калса, демек алар менин жарты сөзүмдөн менин бүтүн сөзүмдүн насаатымды өздөрү чыгарып түшүнө турган болуп калат. Эгерде береке менин досторума түшүп калса, алар мен үчүн бардык нерсеге даяр. Береке менин убактыма түшүп калса, мен сөзсүз түрдө
убактымды эң мыкты пайдалуу кылып өткөрөм, аларды коромжого учуратпайм. Эгерде береке менин дасторконыма түшүп калса, анда менин дасторконумда жалаң гана адал нерселер гана коюлат дагы, менин дасторконумдан эң мыкты инсандар жана орозо туткан адамдар гана ооз ачып тамактанат. Кеттик андем ушул пайдалана албаганыбыз же болбосо аша чапкандыгыбыз баягы коромжого учуратып, ысырапкерчиликке жол бергендигибиз Аллах берген берекени чанып, рызкыны кыйып, тебелеп аша чапкандыкка барып атабыз да. Ысырап деп ушуну айтат. Ысырапты кандай деп түшүнсөк болот? Аллах Таала астагфирулла өз аятында астагфирулла Худу зинетекум инде кулли масджиди. Садакаллахул азим. Ар намазга киришерде, мейли мечитке кирерде, мейли намаз окуурда сөзсүз түрдө үстү башыңа жакшылап назар таштап, жакшынакай кылып кийин. Сен кимдин алдына келгендигиңди жакшылап ойлон. Сен Аллахтын алдына келдиң. Андыктан тактынакай кийинип, үстү башыңды тазалап, анан намазга кел. Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Мейли жесеңер адал тамактан жегиле, адал суусундуктан ичкиле, бирок эч качан коромжого учуратпагыла. Карабайсызбы, ушул башка аят менен аяттын аягы угуп жаткан адамга дал келбегендей көрүнүп атат да. Намаз окуу жөнүндө сөз сүйлөп атып эле, анан жеген ичкен көтүп кетти деп атат. Эмнеге ушундай аят келип калды? Мен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Намаз деген сөз ал Аллах Таалага ибадат кылуу. Бирок тик туруп, рүкү кылып, сажда кылып намаз окуш үчүн кичине күч кубатка кирип тамак жеш керек да. Суусундук ичиш керек. Ушуну айтып атат Аллах Таала. Мага сыйыныш үчүн тик туруп, рүкү кылып, сажда кылып намаз окушуң үчүн же ич адал нерседен, бирок ашыкча эле коромжого учуратып жеп алба. Мага ибадат кылганда тилин Кур'анды окуй турган, үрүкүгө бара турган, үрүкүгө баргандан кайра таянып кыямга тура турган деңгээлде күчкө ээ болсоң, демек бул тамагыңдан сен кыяматта суралбайсың. Эгерде ушунчалык жеп дем ала албай кала турган деңгээлде жей турган болсоң, анда сен ал ашыкчасында кыяматта сураласың. Ошон үчүн Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анху өзүнүн баласынын дасторконунда турган этти көрүп туруп чочуп кеткен. Бул эмне эт? Каяктан келди? Бул эт ушул өзүмдүн тамактанышым үчүн алып койду беле сактап, кийинчерээк дагы жейм деп. Ушунчалык ыйлаган да. Инсан каалаган нерсесин жеши өзү жетип турган исраф. Биз каалаган нерсебизди жегибиз келип жатканда, биз жегибиз келген нерсе али оюна келе элек, анын дасторконунда эч нерсе жок, бир жетим жана жесир бар деп ойлоно турган болсок, ошондо биз исрафка барбайбыз. Көрдүңөрбү? Мага өткөндө 7 каналдан түз эфирден 14 жашар кыз устаз айтыңчы, мен ушул 14 жаштамын, орозо тутуп аттым эле, бирок үйдө тамак аштым болбогонуна байланыштуу ооз ачууга туура келди. Ошентип оозумду ачып ала бердим. Бүгүн ачып койдум, мен ушу күнөөкөр боломбу, болбойму деп жазды да. Анан мен ыйладым, өзүмчө жаман болдум, аябай. Дароо ошол түз эфирде элге кайрылуу жасагандан кийин үстөккө босток болуп барып жардам берип кайра ошол орозосун толуктап калды да. Эгерде биз аба эми ошол өзүң жашоо шартыңа карап орозо тута бер да кызым деп өтүп кеткенибизде, анда барып турган ысырапкерчиликке учуратуучу ушу биз болмокпуз да, анын дасторконундагы тамак ашка көңүл бурбагандыгыбыз үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Мусулман инсан сөзсүз түрдө өзүнүн ашказанын 3кө бөлүш керек.
bir bölүгүндө тамак, bir bölүгүндө суусундук турсун, ал эми үчүнчү бөлүгүндө аба турсун, аба, ал дем алып, баягындай деми кыстыгып, өйдө төмөн болгондо кыйналбай турган деңгээлде жеп ичип, анан ошону менен аба кадимкидей ал басымдуулук кылып турсун. Биз эт турган жерге деле эт, суу тура турган жерге деле эт кылып коет, анан аба тура турган жерге деле эт жеп алып, анан кийин мени басырык басты, мени албарысты басты дей берет да. Албарысты бая айтып атат бирөө, мени орозодо ушул 2 Рамазан айда орозодо багымдат намаздан кийин мени албарысты басты. Мен айттым, аны албарысты баспайт. Сен көп жеп алгансың, өзүң уктай албай, тамагың сиңире албай, аяка бияка кыймылдап атып эле сен өзүңдү өзүң албарысты басып атасың, сен тамагың сиңбей кыйналдың. Бәлә барбы жинге орозодо? Анан мен айттым, эгерде боло турган болсо, ал жин анда ал мусулман жин окшойт. Кой, туре инсан эй. Жеп алып анан жатып өзүңдү кыйнабай. Турей деп сени ошентип кыйнагандыр. Ошон үчүн имам Шафи айткан да, мен курсагы ачка жүргөн адамдын өлүп калганынан эч таң калбайм. Анткени ачка жүрүп өлдү дейбиз да аны. Башка себеп жок да. Туурабы? Ачка жүрүп өлдү. Мына ачкачылыктан өлдү дейбиз. Ага таң калыштын кереги жок. Имам Шафи айткан. Мен курсагы ток жүрүп, тамагын сиңире албай өлүп калган адамга таң калам деген. Сиңире албай өлүп атат да тамагын. Бул эми азык тамак аш жагына келип атпайбызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жумага, намазга кие турган кийимден ашыкча кийимдердин үйдө турушу бул ысраф деген. Бул коромжу. Андыктан абайлайлы, кээ бир адамдардын мисалы үйүндө сөйкү, шакектери, күзгү, жазгы, кышкы, жайкы кийимдери бар да, мисалы ал дагы бирден эмес бир канчадан да, мисалы. Анан ал өзүнчө ысырапка кирип кетпесин үчүн, балким арасынан сизге жакпай калган өң түстөгү материалдан тигилген кийимди өзүңүздүн курбу курдашыңызга берип саларсыз. Ошондо сиз буюрса ысырапкерчиликтен кутулган болосуз да. Бул кийимдин ысырабы. Азыр мисалы менен азыр ушул маңдай теске отуруп сүйлөштүн өзү бул сабак. Сабак өтүп атабыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам лен тазула кадама абдин хатта юс'ала ан арбаин. Адам баласы Аллахтын алдында кыяматта 4 нерсесинен суралганда ишинин аяктаганы ошол. Анын ишине сурак сабалына чекит коюлганы ошону менен аякталат, билинет, жыйынтыкталат. Биринчиси ан умрихи фима афна. Өмүрүбүздөн суралабыз. Жашообуздан, өмүрүбүздөн суралабыз, эмне менен өткөрдүң деп. Мисалы, экөөбүз азыр жашпыз, Кудайга шүгүр. Сиз балким менден да жашыраактырсыз. Мен мисалы орто жаштамын. Ал эми 90-100гө чыгып калган адамдар бар да, алар мисалы чекеси саждага тийбей өтүп кеткен болсо, Аллахтын алдына барып, эмнеге намаз окубадың десе, картайганда тилим келбей калды, белим бекчейип, көзүм чекчейип, эстесени ушу жасай албай калдым дейт да. Ал өмүрүн текке кетирди. Ал картайып ушинтип намаз окуй албай калдым десе, Аллах Таала андан экинчи нерсени сурап атат. Ва ан шабабихи фима абла. Жаштыгын чириткен, жаштыгын ар кандай жаман нерселер менен чиритип жок кылган адамдарды мисал келтирип туруп, мынеке сен мунага окшош жаш болгонсуң да, сен энеңдин жаттыгынан 90га чыккан абалда түшүп калган жоксуң да асмандан топ деп эле. Сен наристе ымыркай болдуң, бала болдуң, өспүрүм болдуң, тестер болдуң, жигит болдуң, киши болдуң, ушинтип анан өстүң деп атпайбы? Ошон үчүн мына убакытты коромжого учураткан ал өтө чоң күнөө. Мисалы табииндер айтат. Юштарал явақиту бил мавақит. Вала юштарал мавақит бил явақит. Берметтерди убакытты сарптап сатып алса болот. Ба жерди казып,
жер астындагы, деңиз астындагы берметтерди убакытты сарптап тапса болот да. Ага убакыт кетет. Бирок берметти сарптап туруп эч качан убакытты сатып ала албайбыз да. Берметти сарптап туруп убакыт сатып ала албайбыз да. Мисалы мынакей мына кечеги өткөн убакытты кайтарып бергиле эгерде ушундай колуңардан келсе. Кетти. Азыркы эле мисалы ифтар кылып ооз ачкан учур кетти, аны эч кимибиз кайтарып келе албайбыз. Болду. Андыктан убакытты коромжого учураткан инсан ал орду толгус чоң зыян кеч деп эсептелет. Алтынды тапса болот, бирок убакыт таппайт. Анткени ал-вакту кас-сайфа ин лам тaqta'hu fa innahu qata'ak. Убакыт деген бул бир кылыч сыяктуу. Аны пайдаланып жашооңо пайдаланбасаң, кылычты ал убакыт бир күн сени пайдаланып кесип коет, анан жашооң түгөнөт, болду сен утулган болуп эсептелесиң. Андыктан сүйүктүү бир туугандар, убакытка болгон коромжу, Кудай сактасын, ал эң чоң ысырапкерчиликтин бири. Ал орду толугус ысырапкерчилик. Ким убактысын коромжого учурата турган болсо, анда ал каргышка калды. Анткени Аллах өз аятында астана билла «Вад-духа», андан кийин «Вал-лейли», «Вал-фажр», «Вал-аср» деген сүрөлөрдү келтирген. Садакаллахул азим. Түнгө ант, чашке мезгилге ант, убакытка ант, таңга ант деп. Бүт убакытты айтканда Аллах Таала ант ичип айтып атат. Аллах ант ичпесе деле жарашмак, бирок Аллах ант ичкенинин бир эле себеби бизди ойготуш үчүн, сестендиш үчүн, акылыбызга келтириш үчүн. Ой бендем, мына бул таң өтүп кете турган болсо, анда бул экинчи жолу кайтып келбейт болду. Эртеңки ата турган таң ал башка. Мисалы мына бүгүнкү ыйык Рамазан ай кетти. Кагылайындар, бүгүнкү ыйык Рамазан ай кетти. Ал бир ай мурда Аллахтын сөзү болгон Кур'анды колтуктап, эшигибизди тыкылдатып, ey Аллахтын кулу, ey Muhammed пайгамбардын үммөтү, ач эшигиңди, мен сенин үйүңө келдим деп төрүбүздөн орун алып, дептерин ачып, бизди жоктоп, сабак берип, ушинтип тарбия берди. Анан бүгүн астанабызга келип, алвида, жакшы калгын ey Аллахтын кулу, мен кеттим. Валан ауда илейка яумал кияма. Эми кыяматка чейин көз көрүшпөйбүз. Жолугушчу жер Аллахтын алды, учурашчу жер махшан майданда ошол жерде жолугушабыз дейт. Биздин үйдүн ичинде жашообузда эмне кылганыбыздын барын Рамазан өзүнүн жоктоочу дептерине жазып койду. Эртең аны Аллах Тааланын алдында моментип жазат, жайып коет, ачып коет. Анан өзүбүзгө өзүбүз Иqra китабак. Аллах Таала сен өзүң жасаган иштерди өзүң окуй бер деп өзүбүзгө окутат. Башка бирөөгө окутпайт, өзүбүзгө окутат. Мына ыйык Рамазан ай кетти, бүттү, ал эми келбейм деп атат. Кийинки Рамазан ал башка. Ошон үчүн табигандар айткан, кагылайындар, кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечеги күнүнө окшош пайдасыз, ийгиликсиз, алдыга умтулуу эмес, окшош эле өтүп жатса, ал демек пайдасы жок, зыянкеч мусулман. Өзүнө да өзгөгө да пайда бере албайт. Ал убакытты коромжого учуратып аткан инсан. Ал эми кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечеги өткөргөн күнүнөн да төмөнүрөөк, начарыраак, жаманыраак өтүп жатса, демек ал каргышка калган мусулман деген, Кудай сактасын. Ал убакытты коромжого учуратты. Убакытты коромжого учуратты. Коромжого учураткандыгы үчүн ал Аллахтын алдында каргышка калган мусулман. Бенде Аллахтын алдына сурала турган үчүнчү нерсе ал ан илми. Алган илим билиминен. Кантип окуду, кимдер менен окуду, зачеткага мисалы кантип баа койдурду, акча берип өтүп алдыбы, 4 деген, 5 деген бааны койдуруп, же чындап эле агайлардын, эжейлердин этегин кармап,
жакшынакай кызмат кылып, чынында өзүнүн билими менен баа койдурдубу, же мунул жыйнап анан аны кимге, каяка жумшады, өзүнүн мансабына жумшадыбы, же элинин өнүгүшүнө жумшадыбы, же арам илим алып арам жолго жумшадыбы, айтор илим билимден да суралабыз. Эң акыркысы бул төртүнчүсү ван малихи, жыйнаган байлыгынан. Мин айна иктесабаху ва фима анфаqa. Каяктан жыйнады байлыкты, капиталды, дасмияны? Адал жол мененби, арам жол мененби? Анан кайсыл жолго сарптады? Кээ бир адамдар бар, мисалы, мен өткөндө сабагымда айттым эле, 50 сомдон бир пачка тамеки сатып ала турган болсо, бир эле пачка. Бирок кээ бир адамдар бир күндө 2 пачка чегеткен, ал бир күндө 100 сом жоготот экен да. Ал бул дегени 20 сомдук нандан 5-өнү алып күнүнө дааратканага таштап аткандай, же болбосо аябай ыплас көлчөктөгү сууга нанды туурап былчылдатып, майкандап тебелеп өтүп кеткендей болот да. Мынабулар ысырапкерчилик учуратып атат. Ал өзүнүн таза өпкөсүн чиритип атат, ысырапкерчиликке учуратып, ден соолугун чиритип атат, ысырапкерчиликке учуратып. Анан азыр мындайга өтүшүптүр эми. Электрондук тамеки деген бар экен. Электронный сигарет деген бар экен да, электрондук тамеки деген бар экен. Ал кандай кылып чегет билбейм, бирок түтүн чыккансыбы, же болбосо бир кызыктай бир жыт чыккансыйт да, мисалы мен жанымда бирөө чегип калды. Ал бирок тамеки окшош эмес, бир кандай бир биздин кичинебизде бир үшкүрүк болчу эле. Могу окшошуп кетет да, кыскасы. Мына ошого окшошуп кетет. Анан мен айттым, бул эмне десем, бул электрон тамеки деди. Чоң эле нерсе экен, алып алып чеге берет экен. Мына бул да ысырапкерчилик. Мына мындан да суралабыз, Кудай сактасын. Мен тез айтып өтөйүн, эми Рамазандагы бир ысырапкерчиликке мен көңүлүңүздөрдү бургум келди. Рамазанда уйку деген бир ысырапкерчилик болду. Уйкуда ысырапкерчилик бар, кагылайындар. Мынау убакыт өтпөй атат. Убакыт өтпөй атат, ошого мен кичине уктай турайын деп укташы, ушул уйкусу өзү ысырапкерчилик. Убакытты өткөрүш үчүн уктаган уйкусу ысырапкерчилик. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ан-наум ахул маут. Уйку деген бул өлүмдүн эле бир тууган, өлүк сыяктуу болуп каласың. Андыктан эсиңерге келгиле, мына ыйык Рамазан айдан алган мыкты сабагыбыз менен эми сарамжалдуу жашаганга аракет кыла баштайлы. Мейли акчаны, мейли убакытты, мейли уйкуну болсун. Бардык нерсени, кыскасы бардык нерсени үнөмдөп иш алып барайлы. Ошон үчүн сахабалар, табииндер тамак жешкенде ал-кува аля таа деп жешчү экен да. Бул дегени ушул жеген тамагыбыз ибадатка бир күч берсин. Ашыкча жеп алып, дагы кайра сабак кыла албай калбайлы, же болбосо ибадат кыла албай калбайлы деп алар ченем менен жешчү экен да. Өлчөм менен жешчү экен. Мен бир нерсеге таң калам, өзүм ошол сөздү окуп, анан ыйлаган күндөрүм болду. Азыр эми мисалы силерге айтып бергим келип атат. Хазрат Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху хутба кылып аткан учурда ачкачылыгынын айынан ичегелери кый чый деп үн чыкса, Хазрат Умар Валлахи я батни, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, курсагым, сен ачтым деп, өзөрдүм деп үн чыгарасыңбы, чыгарбайсыңбы? Аллахтын аты менен ант ичип айтам, мен эч качан сени тойгозбойм. Момун мусулмандардын өспүрүм балдары тамак жеп, алардын жүзүнө нур кирмейинче мен эч качан жебеймин деген да. Эч качан жебеймин мен. Карагыла, ошондой тамак жебей өтүп кеткен Хазрат Умар. Бир күнү
Bir sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına gelip, ya Rasulallah, mına bul kursağımdın katı açkanından ulam, men momintip dep giyimin öydü kötörüp, momunda kılıp taş baylap aldım, görseteyim mi sizge dep köynөгүн öydü kötörüp, kursağında turgan bir mına şapalaktan çoğurak jalpak taşты görsetti ele Peygamber karap durup, jılmayıp durup, men da sana bir nese görseteyim mi dedi. Peygamber etegini kötörüp durup, kursağında eki jalpak taşты baylap algandыгын görsetdi. Эгерде биз өзүбүздүн өлкөбүздү Швейцария кылабыз дей турган болсок, Швейцария ал эч нерсе эмес, кагылайындар. Швейцария ал жөн эле бир краска да. Биздин өлкө деген чыныгы табигый мамлекет, Кудай Таала бизге берген. Болгон эле биз жеп коюп атабыз да. Жеп коюп атабыз, айнанайындар. Мен айтайын, эгерде жаштар колдосоңор ушуну жүзөгө ашыргыла. Мисал мынеке. Бирок анча-мынча баягындай тескери түшүнүктөгү анча-мынча инсандар бар. Сын пикир айтып, аша чапкандар бар, жооп айтып. Кимдир бирөө атасына Куран окутам дейди. Апасына Куран окутам дейди. Жакшылап угуң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жайылган дасторкондордун ичинен Аллах Таалага эң жийиркеничтүүсү байлар чакырылып, кедей, жетим, жесирлер чакырылбай калган дасторкон деди. Сизге суроо. Көпчүлүк адамдар атасына Куран окутканда, кафе ресторандарда, той бергенде, мисалы кафе ресторандарда жалаң бардар кишилерди чакырат, анан алар жеп кетет. Кагылайын, сүйүктүү бир тууганым, сиздин атаңызга союлган жылкы менен кара малдын этин сиз союп бербесеңиз деле өздөрү союп жей турган, жегенге кудурети жеткен адамдар келип жеп кетип баратпайбы? Кагылайындар, силер бирөөнүн курсагын тойгозом дей турган болсоңор, Пайгамбар кепилдик берип, гарант коюп, бейишке киресиң, жасагын деп, Пайгамбар өзү ишеничтүү айтып кеткен инсанды тойгозуң. Пайгамбар мисалы, ана ва кафилул ятима хакада фил жанна, мен жана жетимди кепилдик алган үммөтүм экөөбүз бейиште момундай болобуз деп, сөмөймөн ортон колум момундай кылган. Сиз мисалы атаңызга өгүз союп, жылкы союп, кара аш өткөрбөй эле, бир килограмм аш демдеп жетимге киргизип коюң, анын мектебинин фондун төлөп коюң, жесирдин карызын төлөп коюң дүкөнгө барып, мына муну атамдын атынан кайрымдуулук кылдым десеңиз жарашат. Эмне? Жип минип жүргөндөр, же болбосо айылдагы бийлер, анча-мынча адамдар сөз түрдө эт жеш үчүн сиздин атаңыз менен апаңыз өлүш керекпи? Айткылачы, апаңыз өлүш керекпи ошолор эт жеш үчүн? Андыктан кагылайындар, караш өткөрөбү, той өткөрөбү, ажы той өткөрөбү, ойлонуш керек. Ойлонуш керек. Ажыга барган акчасынан азыр ажы той өткөргөн ашка түшүп калып атат. Кичине ойлонуш керек да, эсептүү дос эмне деп коет. Андыктан кичине Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ма'алиман иктасад, үнөмдө иш алып барган ал эч качан кембагал болбой, жакыр болбойт деген. Балабызды окуталы, кызыбызды окуталы, жолду асфальт кылалы, столбаларга жарык кылып коелу. Мынеке сооптун бүт баары ушул жакта турат, кагылайындар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лататтаби'анна санана аллазина мин qablikum дира'ан бидирa'ин ва шибран бишибрин хатта лау дахалу фи жухра даббин ладахалтуму. Садака Расулаллах. Пайгамбар айткан, силердин өзүңөрдө ислам деген дин, ыйман деген эң мыкты азыгыңар, Кур'ан деген китебиңер бар болуп турса деле, эң мыкты маданияттын ээси болуп туруп, башка дин өкүлдөрүнө ээрчип жашаганды сонуркап машырланып каласыңар. Керек болсо алар баштарын түлкүнүн, карышкырдын ийине салып жашаса, ошолорду туурап жүрүп, силердин башыңар батпаса дагы суурдун ийине баары бир баш салмайыңар бар дейт Пайгамбарыбыз.
Анан сахабалар: "Я Расулалла, бул эмне деген? Сиз айтып жаткан тиги кишилер, алар яһудилер, еврейлер менен православтарбы?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Анан ким жөнүндө айтмак элем? Силер мусулмансыңар кагылайындар. Эң мыкты элсиңер. Силерде эң мыкты дин ислам деген. Силерде эң мыкты китеп Кур'ан деген. Ушунуңарды бекем кармагыла." Мына мисалы ошол батышты туурап жүрүп, өзүбүздүн үрп адат менен када салты унуттук чын эле. Унуттук. Азыр эски сөздөр айтылса, биздин менин кичинемдеги эски ырлар кичине жаңырып калса, ушул да ырбы дей турган жаштар көбөйдү. Эң мыкты тарбиялуу, насааттуу, эң мыкты макал лакап, жакшынакай насаат ырларды укканда, батыштын ырын угуп калгандар, биздин бабалар жөн эле жүргөн экен да, дей тургандар көбөйдү. Андыктан кагылайындар, ошол баягы төшөгүбүзгө жараша аягыбызды сунушубуз керек болуп атат да. Баягы казга окшоп калбаш керек да. Бир каз сайга түшө калып, улам секирип, момунтип, жем курт жеп жүргөн карганы окшош туруп, туурайм деп жүрүп, акыры карга ал аймактан учуп кеткенден кийин каргага окшоп секирем деп атып, бутун сындырып алат да. Анан ошондо өрдөктөр келген экен. Сен газсың, сен секире албайсың, сен жөн эле мындай талпаңдап эле басканың өзүңө жарашат. Анткени сен ушу басыгың, мына таманың, талтаңдап басышың сен өз сөйлөкөтүңө жарашат. Ал карга деген башка, ага теңелбе деген да. Андыктан ушул мына бул башка бирөөлөрдү туурап жүрүп, биз өзүбүздүн маданиятыбыздан куржалак калып калбайлы да. Туура айттыңар. Ушул маданият жагы дагы ырчылар, ырчы жылдыздары эгерде той өткөрө турган болсо үйлөнгөндөр, анда ырчы жылдыздар чакырсын дагы, карыялар үйүнө барсын, балдар үйүнө барсын, ошол жерге дасторкон жайсын, ошол жерде той өткөрсүн. Мен ошону эң мыкты той дейт элем. Ошондой мыкты тойлор өттү да, мисалы. Мен ошто бир 950 адам катышкан тойго бардым, сүйлөп бердим. Ал жерде бир 40 мүнөттөй сүйлөдүм. Баары ошол кинотеатрда отургандай эле отурушту. Ар жерге чачыра чачып коюптур, борсок чачып коюптур, баары отурушту. Сүйлөнгөн сөздөн баар алган, ырахат алып, эс алгандар суранышты да. Бир аз узарта сүйлөбөйсүздөрбү? Биз атайын сөз угабыз деп келдик эле деп, куда сөөктөр баягындай сарпай киймей, уча тартмай, жок, бүт баарын токтоттур. Көрсө ушинтип жашаса болот экен да. Меним силерге бир суроо берейин. 400, 500, 600 адам чакырып той бердиңер дейле. Мыктысыңар, силерди азамат десе болот. Той бердиңер. Бирок бир күн келип эле баягы 2 жаш ажырашып кетти дейле. Баягы тойго катышкан 600 адам келип, кагылайындар, эсиңерге келгиле. Эмнеге ажырашып атасыңар эй? Койгулачы. Дедиби эч качан. Деген эмес, дебейт дагы. Ал силердин чучугуңарды, учаңарды, борсогуңарды, салатыңарды жеп эле кетет. Силердин жашооңордун кандай экени менен алар кызыкпайт. Мен силерге бир мисал айтайын. Лейлекте кайсы айыл экенин унутуп калдым. Мен ошолорго ушунчалык ыраазы болдум. Дайыма айтып келатам. Лейлекте кайсы бир жылы туулган жаштар бар экен, үйлөнүшсө сөзсүз түрдө чогулушуп, жыйналып туруп, 5000 сомдон, 10 000 сомдон жыйнап туруп, жигиттин колуна алып келип туруп, атасы Айштасынын колуна берет экен. Эмне кыласыз Айшта? Үй салып берелиби же машина алып берелиби? Балдар ушундай немеге келишиптир. Үйлөнгөн сайын кимибиз үйлөнсөк, ага бир там салып берели. Же бир жер алып берели. Муну мыкты салым кошуу десе болот. Мен ушуну колдойм. Той өткөргөндө жалаң достору келет экен. Айылына кичине тойчук кылат экен. Куда сөөктөрү келет экен. Анан кичинекей жеп кетишет экен. Калгандар эмне келет? Бул бир. Экинчиси мына жакында Токтогул районунун жаштары арак сатууну, арак ичүүнү жапыр токтотуу боюнча мыкты идея көтөрүшүптүр. Мен аябай ыраазы болдум. Өзүм да мисалы аларды колдоо максатта сөз сүйлөп жөнөткөнбүз. Буюрса, мына бул
шедеврге айланган Токтогул аталарыбыздын ырлары, көпчүлүк адамдар азыркы мен мыктымын дегендер кептин каймагын сөзүн сүзмөсүн аларчалык мисалы калпып айта албайт. Ошондой болгон Токтогулдун урпактары эң мыкты идея көтөрүшүптүр деп өзүм жүрөгүм жылыды. Эми мен азыр ошол экөөбүз маңдай тескеп отуруп келгиле. Силерден бир сураныч. Мына бул азыркы биздин баарыбыз түйшөлтүп аткан айылыңардагы ысырапкерчиликти орто муунга келип 50 жаш, 50 жаштан жогорку абалар, агалар ушул бир жерде өлүм болсо ушуну токтотконго аракет кылбайлыбы, биз бутубузда туруп берели. Ошол жерде баягы казандын башында кара комак болуп турбай, биз аягыбызда ушул тик туруп кызмат кылып, акырын анан кетип калалы. Союлса бир улак союлсун же бир козу союлсун, акча союлбасын, кандай дестер деген ушу идеяны жаштар көтөрсө, балким орто муун менен улуу муун уялып кичине бир эсине келер беле. Келгиле ошону силер баштагыла. Силердин кызматыңар, эмгегиңер тарыхта калып калсын. Кийинки бир муун тарыхты барактап атып, мынау мыкты инсандар болгон экен, идеяны ошолор көтөргөндөн кийин Кыргызстан оңолуптур деген бир ат калсын да, бир ысым калсын, из калсын. Кагылайындар, көпүрөңдү оңдо, жолуңду оңдо, көчөңдү жарыт, туурабы? Өзүңдүн айылыңдагы ФАПты мисалы бир аппарат алып берип кой. Мен айттым го, мектепке мисалы бир атаң менен апаңдын атынан бир классты оңдоп бер. Туурабы? Больницадагыларга бир шприц алып барып бер. Жетимдер үйүнө кровать алып барып бер. Иш көп да, иш көп, толуп атат. Шунчалык эле той өткөргүң келип атабы? Анда иш көп, биз сунуштап берели, жазайлы мынакей азыр. Бир биргелешип туруп бир топ түзүлөлү дагы. Аллах Таала Кур'анда айткан астагы биле. "Валтакум минкум умма yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Силерден бир жамаат түзүлсүн, жакшылыкка чакырган, амыр маруф кылып нахи жамандыктан тыя турган бир топ түзүлсүн. Эгер ушул топ түзүлүп ушундай иш кыла турган болсо деп атат. Wa ulaika humul muflihun. Мына булар эки дүйнөнүн ийгилигин жаратат. Бул дүйнөдө дагы кырсыктан алыс, ахиретте тозоктон кутулган. Эки дүйнөдө ийгилик жаратабыз буюрса. Шымаландык, бел байлайбыз, түрүндүк, алдыга умтулабыз. Каерде болбосун, биз иншалла ошол жерде көрүнөбүз. Келгиле ысырапчылыкты жоюу максатта ара жерден бир топ түзүп жаштар менен мына бир жакшы иштейли эми ойлоно турган учур келди. Мен мисалы бир нерсе кыжылат кылды да, Москвага барып мисалы Россиянын көп шаарына сабак бергенде жаштар келип, силерде жаштар келип. Кыздар келди. Устаз айтыңчы, сизге аманат, сабак берген жерде ушул тынбай айта бериңчи. Апабыз, атабыз, кайненебиз, салбайсыңар бакча тезирээк. Убак өтүп кетип атат, мен чорный касса өткөрүшүм керек. Мен дагы эмне дейт? Тойго кошушум керек. Тиги бешик тойго барышым керек. Жентек тойго барышым керек. Мен эгер акча кошпосом анда тигилердин катарынан чыгып калам. Эмне деген шермендечилик? Россияда силер эмне кылып жүрөсүңөр? Эшик такалап жүрөсүңөр, салбайсыңар акчаны деген күндөрү болуп атат деп ыйлакташты да. Качанкыча ушинтип жүрө беребиз кичине өзүбүзгө келип биз дагы мындай бийик тамдарды салып жашабайбыз жакшынакай кылып. Качанкыча балчыкта жашайбыз. Туурабы? Ошон үчүн силерге аябай ыраазы болуп атам. Мына мыкты таалуу жерден теманы таап, кепти кабыргасынан коюп, эң мыкты сөз баштадыңар. Эми калган сөз ушул жаштарда силерде калды. Силер кыймылдагыла, биз буюрса силердин же баш жагыңарда, силер же аягыңарда биз кызматтабыз иншалла. Жараткан ыраазы болсун, устаз биздин эфирге келип алтындай болгон жана айтып өткөндөй эң кымбат, эң баалуу нерсе бул убакыт экен. Ошо бир ошоңузду бир бөлүгүн берип, убактыңызды бөлүп берип ушинтип келип отурган үчүн жараткан ыраазы болсун. Бул нерсени биз ошо элден ичкен ашын жерге болгон жөнөкөйлүгүбүздүн бир сапаты далил деп билебиз. Буюрса убактыбыз монунуп калыптыр. Ошол мынакей бүгүн Орозонун айтып өткөн Исайдын акыркы күнү. Буюрса майрам келатат дегендей. Ансаң сизге буюрса эркин микрофон берсек, жөкчөлүккө, элибизге батаңызды, куттуктоо сөзүңүздү арнап
майрам десе көпчүлүгү ар кандай нерсени элестетип атат да. Майрам эми бирөө 31-декабрда майрамда өткөрчү, анан 8-мартты деген жана башка калпак күнүн жана башка. Жакында 17-майда биз энелердин күнүн белгиледик да мисалы. Ал энелер үчүн 17-май эле эмес мисалы. Өмүр өткөнгө чейин майрам да, ачыгын айтыш керек. Ал эми эртеңки айт майрам жөнүндө мен анча-мынча адамдарды мындай намысына тие турган сөз айтайын деп атам. Катуу тийсе алдын ала кечирим сурайм. Бирок сөз атасы келгенде сүйлөбөсө сөз өлөт деген сөзгө таянып туруп айткым келип атат. Бүгүн айтпасам балким эртең айтам, эртең айтпасам балким мен өлүп башка бирөө айтат да баары бир. Хазрат Али Иракта болгон бул халифатчылык. Ошондо Хазрат Али айт намаз болуп, ошол чоң аймак, ошол чоң шаар бир жерге жыйналып намаз окуп бүткөндөн кийин аларда ошондой адат бар болчу. Намаз окула турган жерге алдын ала элдер, баягы соодагерлер тамак ашын, татуу-маттууларын алып барып ошол жерде бирөөлөрү бекер берет, бирөөлөрү сатат жамбак үчүн, аларды ошондой кылышчу да. Мисалы бизде дүр дүйнө дүкөндөр барып калат го. Ошондой айт намаз окулуп бүткөндөн кийин эл ушунчалык сүйүнүшүп, бири-бирине майрамдык маанай каалап, куттукташып, ар кандай таттуу-маттуулардан ооз тийишип, бири-бирине белек беришип, анан бир заматта эле ой, халифа гана, муъминдердин амири гана издеп таппай, анан акмалап келсе, баякы намаз окуган жеринен бир да козголбоп туруп, ошол жерде отуруп тур. Эми бармактай болгон бир катып калган неба, катып калган нанын чөнтөгүнө сала барган экен. Момундай болгон чыныдагы куюлган карандай сууга салып, улам жибеген сайын шимип коюп отурат. Бул муъминдердин халифасы, муъминдердин амири, президент деген сөз да кагалайында, түшүнсөңөр. Жамааты, муъминдердин амири, бул эмне болгондук, бул эмне дегендик? Биз менен кошулуп, муну жака айланып, кичине майрамдык маанай менен кичине көңүңүздү көтөрүп, башкаларды куттуктап, алардан куттуктоо угуп койсоңуз болбойбу? Коюңуз, жүрүңүз биз менен мына тамакка десе. Алар сүйлөгөндө баятан бери чыдабай, кыжалат болуп турган Хазрат Али мукактанып, көзүнөн тамчы-тамчы жаш тоголонуп, анан аларга мындай бир сыдырып тиктеп, бүгүн кимдердин майрамы? Бүгүн атам болсо мен да атамдын колун кармап алып, мунул жаш балдарга окшоп, атасын кармап жетелешип кетип бараткандардай болуп, мен да айт намазга бармакмын да деп, үйдө үңкүйүп отурган, тамагы жок жетимдин маңдайынан сылап, аркасынан таптап, алардын ууртуна жылмайып чакырып койгондордун майрамы. Бүгүн кимдердин майрамы? Менин күйөөм болсо, азыр ал айт намаздан келмек да, анан биз кучак жайып тосуп алып, дасторкону белең кылып отурмакпыз да деп, көз жашын көлдөтүп, кабагынан кар жаадырып, үйүнүн бурчунда балдар менен үңкүйүп отурган жесирдин көңүлүн көтөрүп, аларга берешен жоомарт колун сунуп койгондордун майрамы. Бүгүн кимдердин майрамы? Балам болсо келмек да азыр, айт менен куттуктап келмек да деп, улам кимдир бирөө келип калар, балам болбосо деп, алаканын кашынын үстүнө тиякта бир караан келетабы деп, улам бир караанды көрө калып, бирөө келе жаткан чыгар деп, же уулунан, же кызынан кабар жок, картайып калган аталары менен апаларды барып, колун өп пешинесине сүртүп, аларга жылуу, жумшак сөз сүйлөп койгондордун майрамы. Бүгүн кимдердин майрамы? Карызга батып белчесинен, айт намазга эмес, эч жака чыга албай, үйүндө уялып, тизелеп бүк түшүп отургандардын карызын төлөп койгондордун майрамы. Бүгүн кимдердин майрамы? Бүгүн араздашып, катташа албай, сүйлөшө албай жүргөн эки адамды жараштырып, кучакташтырып, ушу кучакташкан боюнча бейишке чогуу кирип кетебиз деп, алардын каткылыктаган үнүн бири-бирине угузуп, жараштырып койгон адамдардын майрамы. Келгиле кагылайындар. Ошондой майрам бирөөлөргө тартуулап туруп, анан биз айт намаз жөнүндө, айт майрам жөнүндө
сөз кылалы. Айт майрам ал жалпы мусулмандардын майрамы. Бирок мен сиздин бир жеке майрамыңыз жөнүндө сөз кылгым келди. Ар бир инсандын өзүнө жеке таандык болгон майрамы, ал бул дүйнөдөгү жакшы кылган жакшы ибадаттары, туткан орозосу, окуган намазынын кабыл болушу, ал жетип турган жеке жан дүйнөңүздү байыткан эң мыкты майрам. Орозоңуз кабыл болуп, орозо ичи кылган таат, ибадат, кайрымдуулугуңуздар кабыл болсун. Ошол орозоңуздан ибадатыңыздардын кабыл болуу жеке жан дүйнөңүзгө эң керек боло турган жеке майрамыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Эртеңки айт баарыбызга маарек болсун. Аллах разы болсун, жараткан разы болсун устаз. Амин я раб. Амин. Элбиртка берген батаңыз. Амин. Куттуктооңуз үчүн сиздин дагы орозоңуз кабыл болсун. Амин. Буюрса мындан дагы көп жолугабыз деген. Иншалла. Иншалла. Убакыт деген убакыт экен, аябай бата эле бүтүп калды. Чындыгында дагы көп суроолор бар эле. Жараткан разы болсун. Рахмат, Аллах разы болсун. Аллах аманатсыңар. Кыргыздын бактысына келечек, кыргыздын жаштарынын келечеги үчүн бар болуңуз. Амин. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун.